Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Клиникалык тез жардам ооруканасынын жамааты жаңы башкы дарыгердин милдетин аткаруучу Памир Муратов менен тааныштырылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин башчысы Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында, мурда бул кызматка дайындалган Дамир Дүйшөнов БНИЦТОнун мурдакы директору Сабырбек Жумабеков менен чырдан кийин өз каалоосу менен кызматтан кетүү боюнча арыз жазган. Башкы дарыгердин милдетин аткаруучу жамаатка тааныштырылды. Белгилегендей, Сабырбек Жумабеков бул кызматты өзү өткөрүп берди. Маалымат булагы Аргумент KG.